Бактылуулук не? Бактылуу ким болот? Кайсы адам, кайсы эркек, кайсы аял бактылуу болот чындыгында? Буну жөнөкөй ушу кружка менен түшүндүрөбүз. Кээ бир адамдар материалдык дүйнө, акча, бийлик, байлык, машина, үй жай баардыгын бакыт деп ойлоп алган. Ушу кружканын ичиге түшүп алган, мындайча айтканда. Кружканын ичидеги нерселерден башка эчтекени көрбөйт да. Булардын дейт, айылдын тилимен айтканда назар аш деп коет. Чыныгы бактылуулук мына азырдан башталат. Азыркы абалыңдан башталат. Эртең эмес, бир нерсени когда кылып алуу эмес, үйдү салып алуу эмес, үйлөнүп алуу эмес. Көп жаштар, бойдоктор үйлөнүп алсам баары жакшы болуп кетет, бактылуу болуп кетем деп ойлойт. Жок, адашасың. Бактылуу болуп ажырашып кеткендер толтура. Балалуу боло албай, сүйүшүп, күйүшүп, любовь, романтика кылып үйлөнүп, эртеси күнү сотко арыз берип, сен жаман, мен жаман болуп жүргөндөр толтура. Айтайын дегени, назардын аштыгы бар. Бул сени бактысыз кылат ар дайым. Кружканын ичиге түшүп алба. Жашооң жөнөкөй эле нерселерди көрүп калат. Башка нерсени кружканын ичинен чыга албай каласың. Назарыңды ток кыл. Бактылуу болуштун биринчи сылы назарды ток кылууда турат. Назары ток адам ар бир учурда бактылуу болот. Көңүлү тынч болот, жан дүйнөсү тынч болот. Материалдык жактан канча нерсени сен алдыңа алып келип бербесин, баары бир башкасын, жакшырагын каалай бересиң. Эгер назарыңды токтобосоң, назары токтор ар дайым бактылуу, назары аштар ар дайым бактысыз. Демек, өзүңдү ток карма, жикарым.